Чек арадағы чырдан бир кыргызстандык набыт болду. Жарадарлар 17-ге жетти. Садыр Жапаров Баткендеги чек ара чыры боюнча элге кайрылды. Өзбекстандын тышкы иштер министри кыргыз-тажик чегиндеги чырга байланыштуу билдирүү жасады. Саламатсыздарбы. Эфирде Айтмакчы программасы сиздер менен мен Айпери Шенкулова. Чек арадагы чырдан бир кыргызстандык набыт болду. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан жаракат алган кыргызстандыктардын бир жараны каза болду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги саат 18:00 карата берген маалыматында билдирди. Саат 16:30 кийин Баткен облустук бириккен ооруканасына 5 адам түшүп, анын ичинен бирөө каза болгону айтылат. Ал эми Лейлек жалпы дарыгерлер практикалык борборуна бир кыргызстандык жаракат алып түшкөн. Ушуну менен чыр чатактан жаракат алгандардын саны 17 адамга жетти. Садыр Жапаров Баткендеги чек ара чыры боюнча элге кайрылды. Кыргызстандын бардык жашоочуларын, биринчи кезекте саясий күчтөрдү жана жалпыга маалымдоо каражаттарын сабырдуулукка, чагымчылдыкка алдырбоого, кастыкты жана арыздашууну козутпоого чакырам. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Биз тажик эли менен дайыма тил табышабыз. Биздин ынак коңшулук кызыкчылыктарды эске алып жана ынтымакты сактоо менен гана бардык маселелерди чечебиз. Азыр жаңжалды чыгарып, аны иштен тутандырууга аракет кылгандар кооптондурат. Өлкө үчүн мындай оңой эмес учурда бардык ички саясий күчтөрдү сабырдуулукка чакырам, деди Жапаров. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз-тажик чегиндеги чырга байланыштуу билдирүү жасады. Өзбекстан кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды тез аранын ичинде жөнгө салуу үчүн ар тараптуу көмөктөшүүгө даяр. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз-тажик чек арасындагы ок атышууга байланыштуу билдирүү жасады. Бул тууралуу кошуна мамлекеттин министрлигинин расмий сайтында айтылат. Өзбекстан эки тарапты тең жоготууларга алып келгени чек арадагы кырдаалдын курчушу боюнча маалыматты терең тынчсыздануу менен кабыл алган. Аймакта чыңалуунун андан да курчуп кетпеш үчүн кырдаалды турукташтыруу боюнча биргелешкен чараларды көрүү зарыл деп айтылат билдирүүдө. Өзбекстандын министрлиги белгилегендей, талаш жагдайлардын баары Борбор Азиядагы бир тууган элдердин көп жылдык кошуналык мамилесинин алакасында сүйлөшүү, өз ара кеңешүү аркылуу чечилиши зарыл.